ушул борбордук стадиондо 8 бригада өздөрүнчө ушул курулуш жумуштарын аткарып атат. Булар негизгилери мына бул бетон коюу жумуштары азыр жүрүп атат. Ушул апаловкаларды алмаштырып, апаловкаларды коюп деги болуп. Экинчи бригада баягы чоң оор техникалардан, миксерлерди, помпаларды алып келип, бетондорду коюп атышат. Андан тышкары ушул мына бул трибунанын алдындагы класстарда балдар чечинүүчү, футболисттер чечинүүчү жайларды толугу менен эски дубалдарын көчүрүп таштап, кафельный группа, кафельщиктер иштеп атышат. Анын негизги основаниясына чейин бузуп, жаңыдан заман талабына жооп бере турган кафелдер менен жабыштырып, бүт системасын жуунуучу жайлардын баарын жаңылап атабыз. Андан тышкары кийинки бригадабыз азыр цехте жасалып атат. 27 дана чоң көлөмдөгү пластикалык айнектерге эскилиги жеткен жыгач айнектер алмаштырылып атат. Ошону менен бирге эле эшиктердин да эскилиги жеткен эшиктер толугу менен алмаштырылып атат. Атайын сварочный группабыз, мына сварщиктери ушул биздин жүгүрүүчү мына бул беговая дорожканын айланасын спорт менен заниматься эткен адамдарга башка жактан бир жаш балдар тоскоол болбосу үчүн айлантып толугу менен тосмолорду жасап чыгып атабыз. Андан тышкары мына бул борбордук стадиондун фасадный часындагы 6 дана чоң арка кире бериш жери бар. Биздин эми баягы парадный ход деп коебуз. Ошол жер сары таш траверчин менен жабыштырылып, сварка менен баягы арматура токуп, толугу менен ошол алмашылып атат. Алдына кымбат баалуу гранит таштардан алып келип, сокольный частыны гранит таштар менен жасоо иштери болуп атат. Андан тышкары дагы бир бригадабыз азыр стадиондун ичкерки часындагы коридорлоруну, башка жумуштарыны ошолор толугу менен дубалдарды көчүрүп, ал жакта иштөө жумуштары жүрүп атат. Андан сырткары азыр суу, таза суу кирүүчү системаларыбыз баардык эскилиги жеткен экен. Ал дагы өзүнчө жумуш болуп, толук стадиондун ичүүчү суу мындай бөлүгү дагы толугу менен жаңыланып атат. Андан тышкары азыр бул мезгилге чейин стадиондун ичинде көгүлтүр жашыл газ болгон эмес экен. Баллон менен алып келип, бул жерде 35 бала жашайт да, футболисттер. Азыр ошол көгүлтүр газды дагы киргизип атабыз. Ал боюнча да бир бригада иштеп атат. Анан осветительный система деп коебуз, бүт жарыктандыруу системасы мына бул фасадный алдына келгенден баштап, мурда жарыктандыруучу баягы чоң кобурлар нары карап турган экен. Азыр наркы жактан бери стадион жакка каратып, жарык берүүчү системасы өзүнчө жасалып атат. Бул да жумуштар. Ошону эсептегенде 7-8 бригада. Мына восточный трибунабыздын арка жагындагы дубалдары көчүп, мындай өтө жаман акыбалга келип калган экен. Аны да түбү менен башынан аягына чейин 100 метр баарын көчүрүп таштырып, башкадан шоот чагып, траверчин чачырып атабыз. Ушундай бир 8-9 бригада азыр массовый күнүнө иштеп атышат.